Өтүп бара жаткан күндүн маанилүү окуялар менен тааныштырып, назарыңыздарда кабарлар маалымат программасы. Аны менен мен Айбек Үсөнов уулу тааныштырам. Алгач кабарлардын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Республика боюнча таажы илдетинен 151 адам айыгып үйлөрүнө чыгарылды. Ал эми 71 киши вирусту жуктуруп алды. Президенттин Ош облусуна болгон иш сапарынын бүгүн экинчи күнү өлкө башчы Кара Суу районунда жүрүп жаткан бир топ курулуш иштери менен таанышты. Акыркы күндөрү жол кырсыгы көп катталууда. Мунун себеби айдоочулардын ылдамдыкты ашырып айдагандыгы себеп болууда. Өлкөдө орук жыйноо иштери жүрүүдө. Кыргызстанда өткөн суткада коронавирустан 151 адам айыкса, кайра 71 киши вирус жуктуруп алды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Бактыга жараша өткөн суткада өлкөдө коронавирустан каза болгон учур катталган жок. Жалпысынан COVID-19 жуктургандардын саны 44 684 жетсе, анын ичинен 40 487 бейтап ооруну жеңди. Учурда стационарларда 532 адам дарыланып жатат. Ал эми 2260 киши медициналык жардамды үйдөн алып жатканы кошумчаланды. Өткөн суткада коронавирус бир медиктен табылган. Ошол эле учурда 19 мед кызматкердин илдетти жеңип чыккандыгы маалым болду. COVID-19 пандемиясына каршы күрөшүүдө коомчулуктун биримдиги маанилүү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Кубатбек Боронов 2020 жылдын 10 сентябрында Сакта Защите улуттук маалымат кампаниясынын башталышына байланыштуу жарандарга кайрылуусунда айтылат. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн жана өзүмдүн атымдан Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюмуна жана эл аралык өнөктөштөргө өкмөттүн демилгелерин колдогондугу жана коронавирус инфекциясынын жайылышын алдын алуу, ошондой эле пандемиянын кесепеттерин ыкчам жоюу боюнча кечиктирилгис маселелерди чечүүгө көмөктөшкөндүгү үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Сакта Защите аттуу улуттук маалыматтык өнөктүктү өткөрүү боюнча сиздердин өз ара аракеттешүүңүздөр жана өнөктөштүгүңүздөр мамлекет үчүн жана биздин өлкөнүн ар бир жараны үчүн маанилүү. Бул кампания мекендештердин өмүрүн сактоого багытталган. Дал ушул максатта өкмөт, дарыгерлер, жарандык активисттер жана ыктыярчылар күрөш жүргүздү жана күрөшүүдө. Учурда оорунун көрсөткүчтөрү төмөн, бирок вирус дагы деле болсо арабызда. Ошондуктан эпидемиологиялык коопсуздук жөнүндө унутпоо керек. Улуттук маалыматтык кампания калкты ден соолукту коргоо чаралары, иммунитетти чыңдоо, коронавирустан кийинки калыбына келтирүү, айрыкча күз-кыш мезгилинде эпидемиологиялык кырдаалдын начарлашын эске алуу менен калкты маалымдоо боюнча жүргүзүлүп жаткан иштердин уландысы болуп саналат. Вирус басаңдады дегени менен бет капсыз жүрүүгө болот деген эмес. Бүгүн Жалал Абад облусунда айдоочуларга жана жүргүнчүлөргө рейд жүргүзүлүп, анда бет капсыз жүргөндөргө түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Рейдтин жүрүшүндө санитардык талапты аткаргандар аз экендиги байкалып, оорунун мындан арыда күчөп кетүү коркунучу жаралууда дейт Жалал Абад аймактык автотранспорт башкармалыгынын кызматкерлери. COVID-19 карата алгоритм аткарыш боюнча санитардык талаптар күчүндө экенин эске салган Жалал Абад аймактык автотранспорт башкармалыгы атайын рейдке чыгышты. Анда жүргүнчүлөрдү ташыган айдоочулардын күнүмдүк эрежелерди сактоо талаптары көзөмөлгө алынды. Обработка кылып, жууйбуз. Анан ар бир адамга колуна антисептик менен чачып анан отургузабыз. Маскаларды требут кылабыз. Антисептик бар, күнгө ушу обработка кылып атабыз. Мына маска запас, перчаткалар. Ошо немелерди запас менен алып жүрөбүз. Катар тизилген унаалардын ээлери дээрлик бардыгы саламаттык сактоо министрлиги тарабынан коюлган талаптарды так аткарганын байкоого болот. Күндүгө эртең менен келип, биз дайыма мындай кылып немелерди, хлорлорду себеп, антисептиктерди себеп ишке салабыз. Жалал Абад Ош каттамында каттайбыз. Ошко барганда дагы, Ошто дагы себебиз. Антисептиктер бар, мына колго себе тургандарды бияк койгонбуз. Бул хлорлор. күнүгө Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигинин алгоритминин талабын аткаруу боюнча көзөмөл жүргүзөбүз жана түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Айдоочулардын арасында айдоочуларга күнүгө эскертебиз. Ар бир иш бүткөн убакта, иш күнү бүткөндөн кийин автобустун ичин, салондун ичин толук дезинфекциядан хлорлонгон суу менен бир сыйра жууп, кол менен кармагычтарды дагы обработка кылышып,
эртеңки рейске даярдашын талап кылабыз. Анткени менен жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү бет капсыз, албетте алардын арасында эрежеге баш ийгендер да жок эмес, бирок басымдуу бөлүгү бет капсыз, эрежеге баш ийбегендер. Чоң сен эмне үчүн маска жок, эмне үчүн маска такпадың? Өзү биз тамактанып чыктык эле да. Ошол жака калтырып чыгып тамактанып чыктык эле биз бул жактан. Ошого калтырып чыгып келебиз. Эсимде жок, эсиме чыгып калыптыр. Күндө эле тагып белем. Тагат элем. Сумкамда бар эле, сумкамдан алып коюптур да. Масканы баары ташабапты. Бирок масканы азыр ташагыда эртерээк саал бар дагы эле. Жок деп болбойт. Коронавирус бар бул. Чуманын бир кылы. Эми кыргыздар кичине өзүнө келип, масканы жолдо көпчүлүктүн ичинде тагыш керек обязательно. Онча мынчалары жоголуп калды деп ойлоп маскасы чыгып атат да, бирок бул нарушение. Рейдтин жүрүшүндө ар кандай шылтоону бир айтып, санитардык талаптарды сактоого кайдыгер караган айдоочуларга эскертүүлөр берилди. Ремонт иштеп туруп. Толгоом жок деп айтпайсыңбы муну? Ремонт иштеп туруп. Мындан кийин дагы бир жолу ушундай эле отуруу случай болсо, сени штраф төлөп каласың, айтып коем. Дайыма талапты сактагыла, алгоритмдин талаптарын толук сактагыла. Үстүбүздөгү жылдын март айынан башталган пандемиянын көрсөткүчү кыскарганы менен абал турукташа элек. Андыктан ар бир жаран талаптарды дагы да болсо күчүндө экенин унутпаса дейт уюштуруучулар. Ош облусунун Кара Суу районунда бүгүн түнү өтө оор жол унаа кырсыгы катталды. Бул тууралуу облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынан кабарлашты. Берилген маалымат боюнча айдоочу жана андагы жүргүнчүлөр оор абалда ооруканага жеткирилген. Каза болгондор да бар. Айдоочу ылдамдыкты жогорулатып, унааны башкара албай калган. Учурда айдоочуга карата Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан соттук медициналык жана соттук техникалык экспертиза дайындалып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Кененирээк окуянын катталган жеринен Мимоза Жаныбек кызы баяндайт. Кара Суу районунун Кызыл Кыштак айылынын дал ушул биз турган Осмонов көчөсүндө түнкү саат 12:30 чамасында унаа кырсыгы катталган. Маалыматка караганда айдоочу унаасын башкара албай калгандыгы айтылып жатат. Ал эми бул жерден унаанын момундай калдыктарын көрүүгө болот. Кырсыкка кептелген унаа атайын айып короо жайына жеткирилип, анын кесепетинен 2 жаран мерт кеткен. Ал эми 3 жаран оор абалда Ош шаардык клиникалык ооруканасына жеткирилген. Кырсык боюнча алгач өзгөчө кырдаалдардын куткаруу кызматына чалуу түшкөн соң ыкчам топ барып, каза болгон адамдын жансыз денесин унаадан чыгарышкан. Автоунаага кымчылып калган убакта ошол жабырлануучуларга биринчи жардам көрсөтүшүп, куткаруучу шаймандардын жардамында жабырлануучуларды чыгарып, 3-4 жабырлануучуну автоунаадан чыгарып, тез жардам кызматкерлерине өткөзүп беришкен. Кырсыктаган Деонексия үлгүсүндөгү унаада 5 адам бара жаткан. Чыгыштан батышты көздөй башкарып бара жатып, ылдамдык катуу болгондуктан айдоочу унааны башкара албай калган деген божомолдор бар. Кырсыкка душар болгондордун баары Нокат районунун Гулистан айылынын 1995-жылы туулган жарандары болгон. 2 жаран азыр шаардык ооруканада жандандыруу бөлүмүндө жатат. Жеңил, ал азыр ОМКда под наблюдением жатат, то есть дарыгерлердин көзөмөлдөөсүндө жатат. Если жакшы болсо, ал баланы чыгарсак болот. Ал эми наркы 2 бала реанимацияда жаткандар, экөө тең комада жатат. Алардын акыбалдары аябай оор. Аларды дагы көп карап дарылайбыз. Унаанын айдоочусунун абалы азыр жакшы деп бааланууда. Тийиштүү медициналык экспертизадан текшерген учурда айдоочудан спирт ичимдиги чыккан эмес. Бул иш боюнча азыр Кара Суу райондук ички иштер бөлүмү тарабынан соттук медициналык жана соттук техникалык экспертиза дайындалып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Талап боюнча айдоочулар калктуу конуштагы жолдордо 60-тан ашпай айдоосу керек болчу. Мындан улам жол коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери айдоочуларды жол эрежесине так болууну эскертишет. Негизи ал айдоочунун өзүнүн көз каранды да, ушу жол эрежесин сакташым керек. Мен өзүм эле эмес, жанында жүргүнчүлөрдүн да тагдырына жооп беришим керек деп, ушул мурунку көз карашты өзгөртүп, жол эрежесин так сактаганга мындай өтүш керек да. Негизинен ушул эрежени так сактабай, көңүл кош мамиле кылгандыктан ушундай адам өлүмүнө коштолгондой оор жол накыштар катталууда. Катталган жол кырсыктарынын көпчүлүгү айдоочулардын ылдамдыкты ашырып айдагандыгынын кесепети болууда. 2020-жылдын 8 айында эле 346 жол унаа кырсыгы катталып, 490 жаран жараат алган. Анын ичинен 71 жаран көз жумган. Ал эми өспүрүмдөр арасында 98 факты катталып, 12 өспүрүм каза болгон. 104 бала ар кандай жаракат алып ооруканага кайрылышкан. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөн уулу, Ынтымак.
Өлкө башчы Сооронбай Жээнбековдун Ош облусуна болгон иш сапарынын бүгүн 2-нчи күнү мамлекет башчы Кара Суу районундагы Анжиян айылында Кыргыз-Өзбек биргелешкен Артел Electronics ишканасына барып, анын ишмердүүлүгү менен таанышты. Ишкана 2018 жылдан бери иштеп, тиричилик техникасын өндүрүү, анын ичинде кир жуучу машинаны чогултуу иштерин жүргүзөт. Өлкө башчы андан соң Кара Суу районундагы медициналык каражаттарды чыгарган компания Medimpex ишканасынын ишмердүүлүгү менен да таанышты. Оштун Кара Суу районундагы Анжиян айылында Кыргыз-Өзбек биргелешкен Артел Electronics ишканасы өндүрүшүн кеңейтип, экспортко чыгууну көздөп жатат. Анын ачылышы жөнүндө келишимге президент Сооронбай Жээнбековдун 2017 жылы декабрда Өзбекстанга жасаган расмий иш сапарынын алкагында кол коюлган. Жээнбеков Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында аталган ишканага барды. Ишкана 2018 жылдан бери тиричилик техникасын өндүрүү, анын ичинде кир жуучу машинаны чогултуу менен алек болгон ишканада 100дөн ашык адам иштеп жатат. Айына 900 кир жуучу машина өндүрүлөт. Ар айдагы сатуу көлөмү 3 миллион сомду түзөт. Өндүрүлгөн продукция ички рынокко сатылат. Келечекте экспортко чыгаруу пландаштырылган. Ошондой эле 2022 жылы газ плиталарын, 2023 жылдан тартып телевизор менен муздаткычтарды өндүрүү пландалууда. İçinde 20'dan aşık tavırlar var. Bunların içinde televizor, muzdatkıç, Yaponiyaga барып 2001 жылы окуп баргам. Окуп барып 15 күндүк. Ошол жерде бизди 2 компания алып барды. Анан мен булардын күчүмдү да изилдедим да көрдүм да. Ар компания иштеген адам өзүнүн менчигинде көрөт экен да ал компанияны. Мишин дегенде ал жерде өзү иштеген, атасы иштеген. Бул компания жакшы болсо, бутун атылса, өндірүү салдык ачкыса, белгилүү компания болсо, кийинкиге байлыгым көбөйөт. Менин балдарыма да жумуш орун болот деп, алар ошондой иштейт экен да, белгилүү иштейт экен. Ошол абдан чоң таасир берет да. Ошон үчүн мына жакшы башталып тур компания. Мына компания келечеги бар экен. Мына сүйлөшөтөн оюндар жакшы экен. Жакшы балдар бар экен. Ушундай өзүңөрдүн менчигиндей мамиле кылсаңар, Кудай кааласа, мына компания келечеги жакшы экен. Андан соң Кара Суу районундагы медициналык каражаттарды чыгарган компания Medimpex ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышты. Ишкана бир жолу колдонулуучу медициналык шприцтерди чыгаруучу атамекендик бирден бир ишкана болуп саналат. Компания 3 деталдуу инфекциялык жана инсулттук шприцтерди чыгарат. Бир нөмөттө 200 000 бир жолу колдонулуучу медициналык шприцтер чыгарылат. Өндүрүштүн базасы заманбап жана уникалдуу жабдуулардан турат. Мисалы, өлкө боюнча жалгыз стерилизация кылуучу аппаратка ээ. Бул жылы компания өзүнүн продукцияларын чет мамлекеттерге чыгарып баштоону пландоодо. Президент Сооронбай Жээнбеков коронавирус инфекциясы пандемиясы саламаттыкты сактоо тармагын реформалоо, атамекендик медициналык өнөр жайынын дараметин алдыга жылдыруу зарылдыгын көрсөткөнүн белгиледи. Мамлекет башчысы түзүлгөн кырдаалда заводдун ишмердүүлүгү өзгөчө пайдалуу экендигин баса белгиледи жана каржы институттарын жерлердеги ушундай ишканаларга мындан ары дагы артыкчылык менен көңүл бурууга чакырды. Ошондой эле президент саламаттыкты сактоо министрлигине атамекендик өндүрүүчүлөрдү колдоонун алкагында өлкөдөгү медициналык мекемелерди камсыз кылуу үчүн компания Medimpex ишканасы чыгарган каражаттарын сатып алууну уюштуруу мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу маселесин дыккат иликтөөнү сунуштады. Президент андан ары Мадай эл өкмөтүнүн мисалында жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарын санариптештирүүнүн жүрүшү менен таанышты. Мадай эл өкмөтүнүн ишмердигине санарип аймак, санарип платформасы жана адам ресурстарын башкаруу боюнча кызмат автоматташтырылган маалымат системасы киргизилгени айтылды. Ошондой эле документ жүгүртүүнүн электрондук системасы киргизилип, айыл чарба жерлерин ижарага берүү боюнча процесс автоматташтырылган. Жергиликтүү тургундарга ыңгайлуу болуу үчүн мамлекеттик жана муниципалдык кызмат көрсөтүүлөр бирдиктүү терезе форматында иштеп жатат. Биздин максат ушул коррупцияны жоюшу менен мына салык, талмажа баардыгын кылабыз, жоебуз да калабыз. Жасайбыз анын баардыгын. Бизде мына саясий эрк бар, каражат бар, баардыгы бар. Ошон үчүн мына жер ачык болуш керек. Келечек ушул жерден баардык жерин алыш керек.
Мамлекет башчысы иш сапарын алкагында Кара Суу районундагы Кайрабаштан жасалып жаткан мурдагы лицейдин имаратын капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүүнүн жүрүшү менен таанышты. Башбулак айылындагы номер 64-кесиптик лицейи 1964-жылы ачылган. 3 кабаттуу окуу имаратында жатакана, китепкана, ашкана жана өрт өчүргүч кампасы болгон. Бирок 2019-жылы окуучулардын саны азайып кеткенине байланыштуу мектеп жабылып калган. Коронавирус инфекциясы жайылып кеткен учурда аталган имаратты 150 койка орунду жугуштуу оорулар ооруканасына айлантуу чечими кабыл алынган. Феруз Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, ынтымақ. Андан соң Сооронбай Жээнбеков Бишкек-Ош жолунун бир бөлүгүн реконструкциялоо долбоору менен таанышты. Транспорт жана жолдор министри Жанат Бейшеновдун маалыматы боюнча аталган трассада автотыгынды азайтуу максатында Ош шаарынын чыга беришине айланма жол салуу пландаштырылып жатат. Ош шаарына түз кирүүчү жол куруу боюнча иликтөөлөрдүн негизинде адистер тарабынан 2 алгылыктуу вариант иштелип чыккан. Алар Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин кароосуна жиберилген. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн негизги транспорттук артериясынын бири болгон Бишкек-Ош автоунаа жолунун стратегиялык маанисин белгиледи. Мамлекет башчысы аталган долбоорду ишке ашыруу автоунаа тыгынын азайтып, жарандардын Ош шаарына кирип чыгуусун жеңилдетүүгө өбөлгө түзөөрүн канааттануу менен белгиледи. Тиешелүү мамлекеттик органдарга аталган долбоорду кароону ыкчамдатууга жана жакынкы мезгилде курулуш иштерин баштоого сунуштама берди. Өлкөдө оруп жыйноо иштери башталды. Баткенде айтылуу ак турпак күрүчү бышты. Учурда жергиликтүү эл жыйнай баштады. Жалпы Баткен облусунда 10 000 тоннадай өндүрүлсө, анын көп бөлүгү чет өлкөлөргө экспорттолот. Быйыл Баткенде күрүч кандай болгонун аймактык кабарчыбыз жеринен айтып берет. Мукарам Закирова бүгүн жолдошу бала чакасы менен күрүч жыйноого чыгышкан. Мурда оруп жыйноону кол менен кылышса, эми техниканын жардамы менен үй бүлөнүн түшүгү бир топ эле жеңилдеген. Үй бүлөнүн негизги кирешеси күрүч аркылуу болгондуктан түшүм алганга көп кыйынчылык тартышат. Бирок түшүм мол болсо, кыйналган учурлар унутулуп эле калат, дейт Мукарам Закирова. Быйыл Кудай буйрса, эгиндерибиз жакшы, күн дагы жакшы болуп берди. 14-күнөн 5 килодай алабыз. Техникалар жетиштүү эле, оңой болуп калды. Мурда колдо жанчыбыз, кырмандарды колдо кылчубуз. Азыр комбайн чыкты. Жакшы, мына пакалдарында пресстеп берип атат, пресс-подборщиктер келди. Айылда көп, комбайндар да көп калды. Көп эле иши жеңилдеп калды. Мурдага караганда жакшы. Күрүчтүн көп түрү бар, бирок ак турпак айылынын тургундары түшүмдүүлүгүнө жараша талап күч болгон күрүч эгишет. Эң көп эгилген сорту жайдары күрүчү. Күрүчтүн ар кандай сортторун эгебиз. Анан эрте быша турганы бар, кечирээк быша турганы бар. Азыр менимче эң ортосу болуп калды. Эң талап күч бул жайдары деген сорту. Ол өзү илгертен ата бабабыздан калган сорт. Анан ошону эгебиз биз негизинен. Анан азыр эми жаңы чыккан сорттор бар. Андижан, Узроз, Аланга, Лазер деген эми жери көп жерлер эгиши мүмкүн, бүргөндү тарап. А бизде суудун боюнда мына 3 айылда негизи жайдар эгет. Түшүмдүүлүгү бул сотугунан эң жакшы болгондо 40 килограмм. Айылда эл өздөрү күрүчтү акчубаздан өткөрүшүп, сатыкка даярдашат. Айыл аксакалы Тажыбай Мырзабеков мурдагы акчубазды кайрадан оңдоп, жаңы техника менен камсыздаган. Ошо акчубазды илгери Николайдын убагынан бери иштедик. Азыр сууду жок болуп, мына заманауи болуп, ток өткөздүрүп, ток менен болуп, мына илгери здание начарайда. Быйыл ушуну зданияны оңдоп, жакшы элге мына жакшы жай кылып, элдин ажатыга жарап атабыз. Мына Кудай кааласа, мына ел келип эмалам айтып отуруп, ишини бүтүрүп, иши алып кетип бардаттар. Анан мына акчубаздын акы болсо, мына чоңдору бир келесиге 5 килодан, кичинеси 3 килодан. Айылда айдоо жери аз. Мурда дарыянын жээгинде өздөштүрүп алган жерге азыркы күнгө чейин шалы эгилип келет. Быйыл пандемияга байланыштуу күрүчтү убагында сата албай жатышат. Бирок алынган түшүм сатылбай калбайт деген ишеним менен айыл элинин үмүтү чоң. Шалыбыз Кудайга шүгүр, баягы жерге иштесең, жер адам тойгузат. Шалыбыз канчалык мээнет кылсаң, ошончо берет да. Жакшы мээнет кылсаң, жакшы берет. Кээ бирөө 10 тонна алат, кээ бирөө 5 тонна алат. Азыр эми комбайн мындай
комбайндар чыкты, элдин көп жүгүн жеңилдетти. Азыр эми бизде бир эле эме элдин көйгөйү мынау пандемияга неме караштуу базарларыбыз баягындай болуп калды го. Күрүчүңдү сата албайсың. Ошол кичине тоскоол болуп турат, ошол эле. Ак Турпак айыл өкмөтүндө күрүч талалары 3000 гектарды ээлейт. 6-сортто айдалган күрүч түшүмүнүн көлөмү 10 000 тоннага жетет. Базардагы орточо баасы 80-90 сомдон сатылып, Кыргызстандын ички базарларынан сырткары Өзбекстан жана Тажикстан өлкөлөрүнө экспорттолот. Кайра иштетүүчү ишкана курулса, Европага чейин экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Айтсак, жыл сайын күрүч 3300 гектар жерге келет, 12 000 тонна өндүрүлөт. Нурай Медиресова, Жыргал Абдижалил уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Берүүлөрүбүздү шайлоо өнүктүгү жана үгүт иштерине байланышкан маалыматтар менен улантабыз. Аны кесиптешим Самара Ашырбаева улантат. Кесиптеш, сөз сизде. Рахмат Айбек, саламатсыздарбы? Мекеним Кыргызстан партиясы саясий жарыштагы атаандаштарын ушак кайыңдарды таратууну токтотууга жана ыплас технологиялардан баш тартууга чакырат. Саясий биримдик ачык жана таза шайлоо өткөрүүнү колдойт жана элди кызыктырган суроолорго жооп берүүгө даяр. Кыргызстанда шайлоо алдындагы үгүт өнүктүгү кызы жүрүп жатат. Бул учурда айрым саясий күчтөр жарышта атаандаштарын буттан чалуу үчүн ар кандай ыплас технологияларды колдонуудан баш тартпай тургандыгы байкалууда. Мындай кара пиардын курмандыгы көпчүлүк учурда Мекеним Кыргызстан партиясы болууда. Социалдык тармактарда аталган партиянын атынан Калил Сариев аттуу жаран шайлоочуларга акча таратып жатат деген маалымат тарады. Териштирүүнүн жыйынтыгында Калил Сариев 70 жашка таяп калган Өзгөн районунун тургуну экени аныкталды. Мен 70ке жакындап калган инвалид адаммын. Мен Мекеним Кыргызстан деген партиянын дагы азыр уга элекмин. Мени Facebook деген же Одноклассник деген бул кандай эмелериңерди иштетишти дагы билбейм. Мага жала жапкандарды мындай караштырып, териштирип койгула. Мени орто жолдо жаманатты кылып не Facebook не кандай эмесине интернет дегенди деле түшүнбөйм балам. Ушундай кылып чыгарып бериптир, ошону териштирип койгула. Аталган билдирүүнү интернетке Реформа партиясынан Жогорку кеңеш депутаттыгына талапкер Бурул Усманалиева тараткандыгы да кызыктуу жагдай. Өз кезегинде Мекеним Кыргызстан партиясынын өкүлдөрү шайлоого тиешелүү болгон бардык суроолорго ачык айкын жооп кайтарып, мыйзам чегинде гана үгүт иштерин жүргүзүп жаткандыгын билдиришти. Если наши оппоненты... Атаандаштардын бизди каралап жаткандыгы биринчиден туура эмес кадам. Экинчиден ачык жана таза жарыш болушу керек. Мекеним Кыргызстан саясий партиясы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочуларына үгүт өнүктүгүн жүрүшү боюнча расмий маалымат берди. Эл аралык уюмдун өкүлдөрү Мекеним Кыргызстанга карата мыйзамсыз технологиялар колдонуп жаткандыгы тууралуу кабардар болушту. Биздин миссиябыз шайлоо процессинин жүрүшү боюнча алдын ала жана финалдык отчет берүү. Мындан сырткары кайсы жагдайларды өзгөртүү же жакшыртуу керектиги боюнча сунуштарды киргизүү болуп саналат. Я хотела бы обратиться в первую очередь к нашим избирателям, также к нашим... Мен шайлоочуларга жана атаандаштарга кайрылып, саясий күрөштө мыйзамга каршы келген ыкмаларды колдонбоого чакырат элем. Мекеним Кыргызстан партиясы таза жана ачык шайлоону колдойт. Шайлоочулардан партиялардын арасынан татыктуусун тандоону суранам. Мекеним Кыргызстан партиясынын программасы өлкөнүн өнүгүүсү үчүн коомдук негизги катмарларын камтыган реалдуу долбоорлордун топтому. Аны ишке ашыруу үчүн эң башкы максат шайлоочулар менен талапкерлердин ортосундагы ишеним көпүрөсүн куруу болуп саналат. Парламенттик шайлоо ачык жана таза өтүүсүн колдойбуз. Мекеним Кыргызстан ар бир кыргызстандыктын партиясы. Эфирибизди кесиптешим улантат, мен сиздер менен коштошом. Сиздерге жеткиргибиз келген маалыматтар мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Сак саламатта туруңуздар.